Жада қалса Маевский Текебаев менен Чотоновдон зыян тарткан эмес деп соттун чечими турат. Ошондон кийин соттор карабай койгон, жогорку кеңеш чечпей койгон, баягы тарап бергендей. Анан мамлекетке өттү Мегаком. Фупен деген Кытай мамлекетинин урумчунун жараны ушул жетим тоодогу темирдин рудасын алып Кытайга алып барып иштетиш үчүн атайын лицензия алгандан кийин Урумчиге завод салган. Бу жетим тоо дагы ошондой да. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча бир жылда 1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Саламатсызбы Өмүрбек Чиркешевич, жакында эле Садыр Жапаров 7 каналга интервью берип атып, Текебаев Маевскийден Мегаком боюнча 1 миллион доллар алган. Аны элита дагы билет, мен керек болсо далилдеп берем деп айтты. Мегаком боюнча, бая Маевский боюнча 1 миллион доллар алганы боюнча. Бул 1 миллион долларды алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Депутаттар бардыгы билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Кулов калп десе мына Өмүрбек Суаналиев тастыктап берет. Мен да тастыктап берем. 3 жылдан бери соттун жүрүшүнө күбө болгон көпчүлүк эл да билишет. Бул жерде тергөөнүн айтканы жалган экенин, Маевскийдин айтканы жалган экенин. Бирок Садыр Жапаровдун бул кескен айтканы сиздин сотуңузга таасирин тийгизбейби? Садыр Жапаровдун бул айтканы жоопкерсиздик деп эсептейм. Премьер-министр катары анын жакын адамдары мамлекеттин күч органдарын, парламентти, мамлекеттин өзүн башкарып тургандыгын эске алганда бул сотко түздөн-түз көрсөтмө берүү катары баалайм. Ошол эле интервьюсунда Садыр Жапаров бүгүн соттор Ак үйдүн көзүн карап отуруптур. Эмне айтсам ошону жасай турган деп айтты. Ошондуктан мен бул мындай билдирүүнү жоопкерсиздик жана чектен чыккандык деп эсептейм. Жалпысынан Садыр Жапаровдун айткан сөздөрүн жалган жана жала деп эсептейм. Өзүңүз айтканда бүткүл кыргызстандыктар билип калды. 50ден ашык документ, 60тан ашык күбөлөр бизде айып жаткан кылмыш окуясы болбогондугун толугу менен далилдейт. Мен аларга токтолуп олтурбайын. Бир гана нерсени баса белгилегим келет. Атамбаевдин прокуратурасы, ГКНБсы, кийин соту, Текебаев да Чотонов да Кыргызстанга, кыргыз элине же кайсыл бир гражданинге бир тыйын зыян келтирген деп аныктаган жок. Менин ишимде ущерб жок. Жада калса Маевский Текебаев менен Чотоновдон зыян тарткан эмес деп соттун чечими турат. Мына ушул жерди мен баса белгилегим келет. Садыр Жапаров Текебаев Маевскийге Мегакомду саткандан кийин дагы миллиондорду чөнтөгүнө салмак деп айтты. Бул боюнча сиз эмне дейсиз? Сиздин сурооңузга жооп бериш үчүн Мегаком компаниясынын тарыхына кыскача токтолгум келет. 2003 жылдын 23 декабрында Бимаком ЛТД ЖЧКсынын 30%-ын Айдар Акаевка беришет. 2005 жылы 24 мартта элдик революция болуп, Аскар Акаевдин үй бүлөсү сыртка качат. Качып жүрүп, 23 майда Бимакомдун мурунку кожоюндары Айдар Акаев менен партнерлору компанияны 200 миллион долларга сатышат. Ошентип, Бимакомдун кожоюну Пенвел деген офшордук компания болуп калат. Муну Максим билип калып, 2005 жылдын 18 июлунда Бимаком ЛТД компаниясынын лицензиясын токтотот. Ошондо Пенвел компанияларынын ээлери
Максим Бакиевке Бимакомдун 49 үлүшүн берип, кайра лицензияны алат. 49%. Бирок Максимге бул аздык кылып, акырындап рейдерлик схемаларды ишке ашырып, 2009 жылы августта 100% компаниянын өзүн алып, Альфа Телеком деген жабык акционердик коом түзүп, Мегаком деген соода маркасы менен иштей баштайт. Бул рейдерлик басып алууда негизги ролду Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райгүл Жапарова жетекчилик кылган Ысык Көл инвестициялык банкы ойнойт. 2009 жылдын 3-июнунда Бимаком Ысык Көл Инвестбанктан $80 миллион карыз алуу боюнча инвестициялык келишимге кол коет. Ошол эле күнү $80 миллион акча Бимакомдун эсебине которулат. Эң кызыгы, ошол эле күндөрү белгисиз бирөө Абылова Алмаз Темирбековичтин атына жазылган жалган паспорт менен Ысык Көл Инвестбанкынан $80 миллион нак акча түрүндө чыгарып кетет. Мен банкирлер менен сүйлөштүм. Чоң бундай кичинекей Ысык Көл Инвестке окшогон кичинекей банкта эмес, чоң банктарда $80 миллион нак акча даяр турбайт. Биз $1 миллион нак акча сураганда эле чаң тополоң түшүп калабыз. Аны улуттук банк билет, улуттук коопсуздук комитети билет, финансылык кызматтар билет. Анын $80 миллион ал банкта болбош керек эле. Аны чыгарып кетип атканда дагы республикалык деңгээлде чуу чыгат. Анткени Бимакомдун офиси Бишкекте. Банкир звонок кылыш керек. Эмнеге силер наличный алып атасыңар деп. Мындай чоң компаниялар перечисление менен гана иштейт. Нак акча менен дүйнөдөн барып оборудованияларды сатып албайт. Звонокто кылышкан эмес, баары шектүү. Ошондо $80 миллион жок болот. Ысык Көл Инвестбанкы акча жок жоголуп кетти деген шылтоо менен Бишкек райондор аралык сотко келишимди жокко чыгарып, Бимаком ЛТД $80 миллион акчаны кайтарсын деген талап менен кайрылат. 2009 жылдын 15-июнунда дароо эле Бишкек райондор аралык соту банктын талабын канааттандырат. Ал эми бир жумадан кийин 22-июнда Бишкек шаардык соту райондор аралык соттун чечимин күчүнө калтырат. Кыскасы, Бимаком акчаны кайтара албай калып, банкрот деп жарыяланып, ошол жылдын 7-июлундагы соттун чечими менен анын мүлкү сатыкка коюлат. Мүлктү арзан сатып алып, Максим Бакиев жаңы Альфа Телеком деген сотовый компанияны иштете баштайт. Эми бул жерде рейдерлик захват ар дайым бийлик органдары, ошонун ичинде сот катышат. ГКНБС көзүн жумса, Улуттук банк көзүн жумса, Финразведка көзүн жумса, соттор дароо аткарып турса, Ысык Көл Инвестбанктын башчысы Жапарова негизги ролду ойноп сотторго кайрылып атса, бул рейдерлик захватты ошол кездеги коррупцияны алдан алуу агенттигинин комиссары Садыр Жапаров билбей калат беле. Буга эч ким ишенбейт. Экинчи суроо ушундай ал кезде анын баасы $300 миллионго көтөрүлүп калган. Компанияны бирөөгө алып берип аткан, кызмат көргөзүп аткан адам бекер кылабы? Урду алып кеткен $80 миллион ким канчадан бөлүп алгандыгы жөнүндө азырга чейин уламыш кептер айтылып жүрөт. Бирок мен айтайын деген негизгиси бул эмес. 2005 жылы Айдар Акаев тартып алса, 2009 жылы Максим Бакиев тартып алса, 2010 жылы апрель революциясы болгондон кийин ушул компаниянын бир бөлүгүн мен өзүм алып алайын деген убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон эмес. Тескерисинче убактылуу өкмөт 2010 жылы майда дароо эле бул компаниянын 49%-ин улутташтырат. Калган 51%-ин Пенвел соттошуп, меники деп талашып, 3 инстанциядан утуп, жогорку сот дагы чечим чыгарып берет. Ошол кезде мен, Атамекен партиясынын депутаттары, башка фракциянын депутаттары бул компания 100% Кыргызстанга өтүш керек деп маселе көтөргөнбүз.
Ошол кездеги генералдык прокурор Аида Сайланова соттордун Пенбелдин пайдасына чечкен чечимин токтотуп туруп, Елисеевди башка иш менен соттоп, анын бардык мүлкүн конфискациялап, ошонун ичинде Мегакомдун 51%-да конфискациялап, мамлекеттин эсебине өткөрүп берет. Мына көп оппоненттер сурайт. Апрель революциясы эмне алып келди? Текебаев эмне кылып койду? Сайланова эмне кылып койду деп. Баасы 300 миллион доллар турган мүлктү биз Кыргызстанга алып келип койдук. Ушунубуз менен Айдар Акаевтан да, Максим Бакиев жана анын жанындагы досторунан дагы биз айырмаланабыз. Мегаком 10 жылдан бери жылына 500-600, кээ бир жылдары 700 миллион сом Кыргызстанга дивиденд берип отурат. Ошондо жок эле дегенде 6-7 миллиард сом 10 жылда биздин ушул чечимибиз алып келди. Муну аз деп айтканга болбойт. Мен мына ушул өзүбүздүн мисалыбызда Садыр Жапаровка да, коомчулукка да кайрылат элем да. Адамды айыптардан мурун ал адамдын ким экендиги, кандай өмүрдү басып өткөндүгү абдан маанилүү. Сот дагы далилдерди таразылап жатканда адамдын өздүгүн, личность подсудимого деп коет, карап туруп анан баа берет да. Анан Мегакомду мамлекетке кайтарып аткан адамды Мегакомду бирөөнүн пайдасына беребиз деп, андан да акча алып алды деп айыптаганын өзү мындай чындыкка сыйбайт. Туура Мегакомду сатабыз дегендер болгон. Мен аны сессияда да айткам. Ал Алмаз Атамбаев 2011 жылы апрелде жогорку кеңешке 49% сатайлык деп сунуш менен келген. Кийин биз 100% мамлекетке кайтаргандан кийин 100% сатамын деп 4-5 жолу мен түрмөдө жатканда аукционго койду. Баасы 2 эсе арзандады. Бирок эч ким алган жок. Эгер Маевский ушундай эле сатып алгысы келсе, 4-5 жолкусунда келип арзандаган Мегакомду сатып алат эле да. Ошондуктан бул айыптардын бардыгы кыргызча айтканда суу кечпейт. Дүйнөдөгү эң ири гендердин бири бул биздеги Нарындагы жетим тоо гени, темир гени. Бул кенди Кыргызстанга кайтарууда, 100% Кыргызстанга кайтарууда дагы Атамекен партиясынын, фракциясынын ролу чоң да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Кыргызстандын акыркы 20 жылдык тарыхында 2008-2009 жылдары коррупция туу чокусуна жеткен экен. Муну эл аралык авторитеттүү иликтөөлөр көргөзүп турат. 180 өлкөнүн ичинде 2008-2009 жылдары биз 164 орунда элегенбиз. Азыр 127 орундабыз. Мына ошол жылдары Кыргызстандын байлыгын текейден арзан чет элдиктерге, Максим Бакиевдин фирмаларына энчилеп берүү күчөгөн. Кыскасы, чак түштө таламай болгон, тономой болгон. 2009 жылы Кыргызстандагы эң чоң ири темир кенин, Кыргызстандан эмес, дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири, жетим тоону Бакиевдер өзүлөрүнө 300 сомго алышат. Ошол фирманын 80%-ин Максим Бакиев Кытайга 20 миллион долларга сатып жиберет. Өзү болгону 20%-ин алып калат. Ошол Кытай компаниясы жетим тоону иштетип баштап, 2009 жылы нарындыктар, жет өгүздүктөр көтөрүлүп чыгат. Кыргызстандагы оппозициялык күчтөр да аларды колдойт. Ошонун ичинде биз Атамекен социалисттик партиясы дагы болгонбуз. Бирок элди Бакиевчилер тоотпойт. Жетим тоннун запасы 5-6 миллиард тонна темир.
Bunun baası 80-100 milyard dollar. Bu kumtörden de çoğun. 80-100 milyard dollar. Ушундай байлыгыбызды Максим Бакиев 300 сомго сатып алып мамлекеттен чет элдиктерге арзан сатып жиберди. Бул коррупциялык тоноо экендигин бүт Кыргызстан көрүп турду. Эл ошонун ичинде атамекен кыйкырып турду. Бирок ошол кезде коррупцияга каршы күрөш агенттигинин комиссары Садыр Жапаров үн каткан эмес. Эмне ал сокур беле, эмне ал дүлөй беле, эмне ал дудук беле. Макул Максимдин убагында корксун, кызматым деп корксун, бизнесим деп корксун. Бирок Максимдин кеткенине 10 жыл болду. 10 жылдан кийин деле ошол окуяга баа берип, Кыргызстандагы эң чоң коррупциялык иш болгондугун айтып койсо адилеттүү болмакта. 2010 жыл апрель революциясы болуп, убактылуу өкмөт лицензияны алып, жетим тоо кенин Кыргызстанга кайтарды. Бирок акырындап унуткарып, Бакиевчилер бийликке кайтып келген заманда 2012 жылдан баштап Кытай компаниясы лицензияны кайра сот аркылуу ала баштады. 2016 жылга чейин жогорку сот 3 жолу Кытай компаниясынын пайдасына чечим чыгарып берген экен. 4-чү жолу каралып жатканда биз Атамекен фракциясы билип калып, 16 жылы 3 февралда фракциянын жыйынына бүт күч органдарын, тиешелүү мамлекеттик органдарын жетекчилерин чакырып, каттуу тапшырма койдук. Керек болсо ушундай чечим чыгарган судьяларды чыккынчы катары камаш керек дегенге чейин барып, 16 февралда жогорку сот Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарды. Ошентип жетим тоо кени Кыргызстанга биротоло кайтып келди. Жетим тоо биз айтканда бул Максим Бакиевдики. Муну биз мындай ким мындай чыгарып берип атат? Кимдер жардам берип атат? Муну биз иликтешибиз керек да. Мен муну эмне үчүн бул тарыхты айтып атам да. Вахадды Сулайманов туура айтты. Соттор жөн чечим чыгарган жок. Жогорку сот кайра эле өжөрлүк менен 3 жолу чечим чыгарып атпай, карап ушуну чечип бергиле депчи. Болгон бир эле шылтоо тиги компания биз уккан эмеспиз деп айтып атат деп атат. Укпаса кантип сотко берди деген косвенный мындай далилдер, фактылар дагы бар да. Укпаса кайдан берип атат. Анан Юлиана Пак менен Гладышев качып кетишсе, Кыргызстанда жок болсо, алардын артынан кууп аны тапшырганга да мүмкүнчүлүк жок да. Анан алар доверенность берген адам келип сотко берип, акча менен утуп Кыргызстандын көзгө басар байлыгы 100 миллиард доллар деп турат. Муну интенсивдүү иштетсек, мен справочный материалдар 200 жыл иштетет экенбиз. 200 жыл ошол жерде жумуш ордун болот. Канча мындай Кыргызстанга мындай пайда алып келет. Бүтүндөй бир регионду, Нарын регионунун тагдырын өзгөртө турган. 2009 жылы декабрда лицензия берилет. 70%-тин бир бөлүгүн 25 миллион доллар акчага Максим Бакиевтер сатат. Учредитель Гладышев менен Пак. 3 айдан кийин революция болот. Ошон үчүн алар ойлогон максатына жетпей, жанагы сиз айткандай 1 жылда жасай турган ишин жасай албай калат. Бирок 2-3 жылдан кийин өзүнө келишет. 12 жылдан баштап соттоша баштады. 2 жылдан кийин өзүнө келишет. Анткени аларды колдогон адамдар парламентте пайда болот. Анткени аларды колдогон адамдар Бакиевчилер. Барып госгеологияны жетектейт. Ошончо байлыкты кайра кайталап алууга мындай мүмкүнчүлүк бар экенин көрүп, жанданып сотко өзлөрү Кыргызстанга келе албаса да, ишенимдүү адамдары менен мындай сотко берип, мындай ишти утуп алып атат. Бул ошол эле госгеологиянын берген расмий маалыматтары боюнча орто эсеп менен 80-100 миллиард доллардын кени да. Бул өз убагында 2009 жылы декабрь айында
муну иштетүү боюнча лицензияны Жаук акционердик коом биринчи строительная компания, первая строительная компания деген акционердик коом лицензияны алган. Ал Жаук акционердик коомдун уюштуруучусу, учредительдери Юлиана Пак жана Гладышев деген жарандар болгон. Эсиңиздерде болсо, Юлиана Пак менен Гладышев бул Максим Бакиевке байланыштуу бүт кылмыш иштеринин негизги башкы фигуранттары. Башкача айтканда, бардык иштер боюнча ушул Гладышев жана Юлиана Пак учредитель болуп жүргөндө бардык юридический тараптарда. Мындан тышкары баягы ячейкаларда дагы акча табылганда Юлиана Пак азыр ошол боюнча издөөдө жана башка иштер боюнча. Жанагы Фупен деген Кытай мамлекетинин урумчуунун жараны ушул жетим тоодогу темирдин рудасын алып Кытайга алып барып иштетиш үчүн атайын лицензия алгандан кийин Урумчиге завод салган. То есть анын уже ишеними муну алдым, муну бүтүрөм деп ошон үчүн жана далалат кылып атканы ошондо. Кээ бир оппоненттер апеле революциясы Кыргызстанга эмне берди? Текебаев эмне иш кылып койду деп көп суроо берет. Бакиевтер 300 сомго 80-100 миллиард доллардык кенди чет элдиктерге карматып берген болсо, биз ал кенди Кыргызстанга кайтарып алып келип бердик. Мына биз алып келип койгон экенбиз. Садыр Жапаров түштүк региондорун кыдырып жүрүп, жетим тоону кертип, Кытайга ташып сатып, ошонун эсебинен Кытайга болгон карызыбызды жабабыз деп айтты. Ал боюнча Садыр Жапаров сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анча-мынча эсеп кысаптарын да кылып койгон. Жетим тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеки биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен. Бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт, биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот. Эгерде ошо менен кутула турган болсок. Бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз. Анткени мына мисалы кара кечени алалы, көмүр алып ТЭЦке берип атпайбы? ТЭЦке берип атат, элге сатып атат. Жөн эле тоо болуп жатат кара кече. Анан ошонун четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат. Бул жетим тоо дагы ошондой да. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча 1 жылда 1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Сырьё түрүндө грузовиктерге жүктөп Кытайга ташып өткөрүп беребиз дейт. Бул туура эмес албетте. Ал жерге металлургиялык комбинат куруп, кыргызстандыктар иштеп, ошол түшкөн металлды дүйнөлүк рынокто сатып, анан ошондон түшкөн пайдадан деле кутулсак болот. Бирок макул, кенди ташысын. Кредит алып, Бишкек Торгарт деп курган жолубуз миллиарддаган тонна сырьёну ташыганда бир эмес 10 жолу талкаланат. Аны оңдоп түзөш үчүн дагы Кытайдан кредит алабыз. Анан аягында биз кутулабызбы же кайра карыз болуп чыгабызбы, бул дагы өзүнчө талаш маселе. Бирок макул, жетим тоону иштетишибиз керек. Анын эсебинен сырткы карыздардан кутулушубуз керек. Өзүбүзгө дагы миллиарддаган доллар калат. Мен Садыр Жапаровдун бул демилгесин колдойм. Туура ишти, туура деп кеңешти айтып туруш керек. Бирок ошол тоо Кытайга бекер кетип атканда кимдер унчукпай карап тургандыгын, кимдер эл жер деп кыйкырып, ошол кезде да эл бузар деп жаманаттуу болуп аткандыгын, акыры кимдер Кыргызстанга кайтарып койгонун, ошонун эсебинен бүгүн биз карызыбыздан кутулуп атканыбызды эл билиш керек. Элден мурун биринчи кезекте Садыр Жапаров билиш керек. Ошол адамдарга мындай рахмат деп айтыш керек. Ошондо тарыхый адилеттүүлүк болот. Ошол 2009 жылы февраль айында Максим Бакиев өзүнүн фирмасына Ширшов жетектеген. Кыргызстандын энергетикасынын каймагы болгон Север Электро
энергия компаниясын менчиктештирип алат. Бул компания электроэнергия рыногунун 40%-ин ээлик кылат. 20 000 километрге электролиниялары бар. Бул жерди айландырсаң жарымына жетет. 10 000ден ашык трансформатордук подстанциялары бар. Ошол кезде өкмөт арзандатып эсептеген баа боюнча 130 миллион деп эсептеген, а чындыгында миллиард долларга дагы бүгүн андай комплексти кура албайсың. Ошол мүлк комплексин Максим Бакиев болгону 3 миллион долларга сатып алды. 3 миллион доллар Максим Бакиев алып алган Скрябина көчөсүндөгү номер 44-чү 1 гектарга жеткен жердин баасы бүгүн 3 миллион доллар. Андай участоктары канча? 3 миллион долларга сатып алды. Апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөт муну кайра кыргыз элине, кыргыз мамлекетине кайтарды. Север электро кетип атканда дагы бүткүл Кыргызстан, ошонун ичинде Атамекен партиясы мен билдирүүлөрдү жасап, туура эмес болуп атат. Мамлекеттин менчигин чак түштө тонап атышат, талап атышат деп билдиргенбиз. Бирок ошол кездеги комиссар Садыр Жапаров унчуккан эмес. Муну дагы мен айыптап жаткандар кыргызстандыктар билип коюш керек. Мен 3 Кыргызстанга кайтарылган объект жөнүндө ошонун жеке колго, ошонун ичинде чет элдиктер көтүп кайра келишиндеги Жапаровдун ролун, менин ролумду айттым. Муну сөзсүз түрдө эл билиш керек. Бирөөгө баа берүүдөн мурун, бирөөгө күнөөлөрдөн мурун ал адам ким? Анын тарыхы кандай? Кимдин сөзүнө ишенсе болот? Кимдин сөзүнө ишенсе болбойт? Эл билиш керек.